Интернет желесиндеги сайттардан алынган акыркы маалыматтар менен сайтка саякат көрсөтүүсү эфирде. Аны менен мен Алмагүл Эркебай кызы тааныштырам. Саламатсыздарбы? Ошто баңгизат ташыган милиция кызматкерлери кармалды. Ошто мыйзамсыз баңгизатын ташыган милиция кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет маалымат таратты. Ага ылайык 1 килограмм салмактагы өзгөчө жыты бар баңгизатын бекитип таркатып жүргөн жеринен Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү бөлүмүнүн башчысы милициянын подполковниги 40 жаштагы Жаран жана Ошол башкармалыгынын милициянын кайгул кызматы бөлүмүнүн кенже инспектору 24 жаштагы Жаран кармалган. Аталган факты кылмыш жаза кодексинин баңги каражаттарын, психотроптук заттарды, алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо боюнча кылмыштардын бирдиктүү рейстерине катталган. 2020 жылы баңгизаттарына байланыштуу 795 кылмыш иши катталып, күч органдары 4 тонна 943 килограмм баңгизатын алган. 2021 жылы болсо 990 кылмыш катталып, 4 тонна 202 килограмм маңзат алынган. Ички иштер министрлигинин баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы 10 интернет дүкөнүнүн уюштуруучуларын кармап, 19 дүкөндүн ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлганын билдирүүдө. Бишкекте каракчылыкка шектелген жарандар кармалды. Бул тууралуу Сверлов Ривинен билдиришти. Маалыматка караганда Сверлов Ривине аял киши кайрылып, 29 мартта болжол менен саат 10:00 чамасында аны учтуу нерсе менен коркутуп, колун байлап, ысык үтүк басып, андан соң 27 000 сом акчасын, уюлдук телефондорун жана зер буюмдарын алып, белгисиз тарапка качып кеткен жаранга чара көрүүнү суранган. Аталган факты Сверлов Ривине катталып, жазык кодексинин 207 беренеси менен кылмыш иши козголгон. Кылмышка шектелип 1979 жана 1992 жылы туулган жарандар кармалып, камакка алынган. Орусияда аялын жасалма акча менен шоппингке жөнөткөн кыргызстандык жаран кармалды. Орусияга караштуу Татарстан Республикасынын борбору Казань шаарында жасалма акча жасоого айыпталып, кыргызстандык жаран кармалганын орус басылмалары жазып чыгышты. Ага ылайык 32 жаштагы кыргызстандык жаран өткөн жылдын жай айында Казань шаарында 29 дана 5000 купюраларды колдонгон деп айыпталып жатат. Ошондой эле жарандык никеде жашаган аялына дагы жасалма акчаларды берип дүкөнгө жөнөткөн. Алардын арасында аялы 4 дана 5000 жасалма купюра калган телефон дагы бар. Учурда бул окуя боюнча Кыргызстандын расмий органдары маалымат берилек. Садыр Жапаров: мен бир тыйында уурдабаймын. 2021 жылы Кыргызстандын консолидацияланган бюджетинин көлөмү 311 миллиард сомго жетти. Бул тууралуу Бишкекте өтүп жаткан социалдык чөйрөнүн кызматкерлеринин республикалык жыйынында президент Садыр Жапаров билдирди. Анын айтымында Акылбек Жапаров башкарган министрлер кабинетинин алдына койгон эң башкы милдет бюджеттин кирешесин көбөйтүү. Дал ушул максатта мен президенттик кызматка келген алгачкы күндөн тартып эле бардык күч аракетимди мамлекеттик бюджетти көбөйтүүгө жана чыңдоого арнап келе жатам. Мен бир тыйында уурдабаймын, башкалардын уурдашына да жол бербеймин деп ант бергенмин. Эсиңиздерде болсо керек, мурда казынага кол салгандардын баарын кайра мамлекеттин эсебине төктүрө баштаганбыз, мындан ары да уланта беребиз. Ошондой эле салык жана бажы төлөмдөрүн жакшыртууну да талап кыла баштадым. Акылбек Үсенбекович башкарган министрлер кабинетинин алдына мен койгон эң башкы милдет бюджеттин кирешесин көбөйтүү болду. Бул жаңы команда кандай активдүү иштеп жатканын өзүңүздөр көрүп жатасыздар. Натыйжалар көп деле күттүргөн жок, бат эле келе баштады. Атамбаевдин абалы начарлап тез жардам алып кетти. Бүгүн 4 апрелде Бишкектин 1 май райондук сотунда октябрь окуялары боюнча сот отуруму өттү. Сот отуруму бүткөндөн кийин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин абалы начарлап тез жардам чакыртылган. Ал анын түрмөдөгү шарты Сооронбай Жээнбеков тушундагы караганда жакшы экенин айткан. Буга чейин 23 мартта
Кыргызста Атамбаев сот имаратына жеткирилгени менен машинеден чыгуудан баш тартып, отурум 30 мартка калтырылган. Анын адвокаты жана жакындары ал сотко мажбурлап жеткирилгенин, жаратылып денеси көгөргөнүн айтып чыгышкан. Президент Садыр Жапаров Атамбаевдин тегерегиндеги талкуу боюнча Фейсбуктагы баракчасына пикирин жазып, мыйзам алдында баары бирдей экенин, жоопкерчиликке тартылган жаран ак экенин сотто далилдеши керектигин билдирген. Алымкадыр Бейшеналиев ооруканаларга жөнөкөй бейтап болуп барып текшерем. Кыргызстандагы ооруканаларда министрде эмес, жөнөкөй бейтаптын кейпин кийип барып текшерем. Бул тууралуу саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Аткаминер ишемби, жекшемби күндөрү спорттук кийим менен аймактардагы ооруканаларды текшерүүгө чыгып кетерин белгилеген. Ал ооруканалардын 60%-ын дал ушундай ыкма менен текшерип, бир топ башкы дарыгерлерди кызматтан алганын кошумчалаган. Өзүм эле эч кимди айтпай эле министр экенин биликсизбей эле барып алып, как мындай оорлук катары көрсөтүп, жөнөкөй жаран катары туруп, анан кийин мисалы алсак мен аппендицит болгом да, мурунчу аппендэктомия. Бир районго барып алып туруп, анан кийин ушундай деп симптом аппендицит айтсам, жаттыңыз мен аппендэктомия кылам дейт. Операционда жатканга айттым, могу жерде шрам турат, бул вроде аппендицит болгон окшойм дейт. Андан кийин анан тиги хирург билип алып министр экениндичи. Анан таң калганда жаш хирургчу. Ошон үчүн ошентип текшерсем, туура больницанын эмне экенин билем да. А так мына министр келет десем, бүт баарды жууп, болуп турат, даярданып алышат дагы эчтекени көрсөтпөй, баягы жаман жагын көрсөтпөй. Главврач көрсөт деген жерди көрүп алып анан кетип каласың. Анын эмне кереги бар? Андан көрөк уже больницалардын бир 60%-ын ушу өзүм мындай спортивчен кийинип алып, же болбосо жаман эмем бар, тиги джинсим бар, ошону кийип алып, курткага алып кирип кетесиң, мындай. Эч ким ойлобойт да министр кантип ушундай кийинип жүрсүн депчи. Кийинип алып кирип барып текшерип кетип калам. Эркин Тентишев кызматтан кетишине дипломдун тиешеси жоктугун билдирди. Президенттин Чүй облусундагы мурдагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишев кызматтан бошотулушуна дипломдун тиешеси жоктугун билдирди. Ал окуу жайды сайыз учурунда бүтүргөнүн, кызматтан кетиши ден соолугуна байланыштуу экенин айтты. Эркин Тентишев мамлекет башчы Садыр Жапаровдун буйругу менен бүгүн 4-апрелде ээлеген кызматынан алынып, президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп дайындалды. Мунун алдында айрым басылмалар Тентишев дипломуна байланыштуу кызматтан алынганын жазып чыгышкан. Кыргызстанда жогорку жетекчилердин жасалма документке байланыштуу буга чейин чыр-чатактар болгон. Айрым депутаттардын кош жарандуулугу аныкталып, мандатынан кол жууса жасалма диплом алганы билинип калып, айып төккөндөр да катталган. Британияда турмуш 1950-жылга чейинкидей кыйындап баратат. Британиянын тургундары кымбатчылыктан улам мурдагыдай кенен-кесир жашоо болбой калганын, өкмөт тиешелүү чараларды көрбөй жатканын билдирген. Улуу Британияда энергияга болгон баанын асмандашынан жашоо деңгээли төмөндөп баратат. Мындай көрүнүш 1950-жылдардан тарта биринчи жолу болуп жатканын The Independent басылмасы жазды. Кымбатчылыктын айынан кафесиндеги жумушчулар кыскарткан Юсеф аттуу ишкер мурдагыдай жашоо болбой калганын, эл болушунча үнөмдөөгө өтүп жатканын айткан. Басылмага маек берген 3 баланын энеси Рифат Шакил үй бүлөсүн багам деп дайыма карыз сурап калганын айтып кайгырган. Жетекчилик кызматта иштеген 25 жаштагы Гарри Беннем сыртта жүргөндө шам-шум этүүнү да токтотконун билдирген. The Independent басылмасынын сурамжылоосуна катышкан тургундар өкмөт карапайым калктын муктаждыгына көз жумуп жатат деп жооп беришкен. Россия Украинаны демилитаризациялоо жана денацификациялоо боюнча атайын операциясын баштагандан бери Батыш Москвага санкциялык басымын күчөттү. Дегенде чектөөлөр банк секторуна жана жогорку технологиядагы продукцияларды ташууга киргизилди. Европада Россиядан ташылган энергия ресурстардын жетишсиздиги байкалууда. Москвага киргизилген чектөөлөр Батыш мамлекеттеринин өзүндө азык-түлүктүн жана күйүүчү майдын кымбаттаганына алып келди.
Мына ушундай маалыматтар менен бүгүнкү сайтка саякат берүүсүн жыйынтыктайбыз. Кийинирээк 7 каналдан расмий баракчасынан, YouTube, Facebook каналынан көрө аласыз. Эскерте кетсем, көрсөтүүбүздөгү кеткен маалыматтар 7 каналдын көз карашын билдирбейт. Мен сиздер менен коштошом. Саламатта калыңыздар.